Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Силер менен кайрадан физика телесабагында жолугушуп отурганыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү теманы айтаардан мурун, балдар, мен силерге табышмак катары ушул теманы бергим келип турат. Азыр төмөндөгү видеону көрүп, ушул бүгүнкү өтүлө турган темабызды аныктап көргүлөчү. Анда эмесе видеого көңүлүңөрдү бурам. Мына балдар, демек өзүңөр эле таптыңар болуш керек бүгүнкү сабагыбыздын темасы эмне болорун. Албетте, бүгүнкү сабагыбыздын темасы жылдыздуу асман деп аталат. Сабактын жүрүшүндө балдар, жылдыздуу асманга байкоо жүргүзөсүңөр, топ жылдыздар жөнүндө түшүнүк аласыңар жана жылдыздардын түстөрү боюнча касиеттери менен таанышасыңар. Бүгүнкү сабакта кездешүүчү жаңы түшүнүктөр: булар топ жылдыздар, асман сферасы, эклиптика, зодиакалдык топ жылдыздар. Билесиңерби балдар, эгерде биз түнкүсүн айсыз түндө сыртка чыгып асманга көз чаптырган болсок, биз болжол менен 3000ге жакын жылдыздарды көрө алат экенбиз. Бул демек куралданбаган көз менен караганда. Ал эми албетте биз жайгашкан орубузга жараша ошол асмандын жарымын эле көрө алабыз, ошондуктан 3000ге жакын. Ал эми жалпы ала турган болсок, албетте биз 6000 жылдызды куралданбаган көз менен көрөсөк болот экен, ошол 2,5 шарды кошкондо. Эми байыртадан эле ушул жылдыздардын жаркырактыктарына жараша, ошолордун жакын жайгашышына жараша асмандагы жылдыздарды бир нече топ жылдызга бөлүп келишкен экен биздин ата бабалар. Мына ушул топ жылдыз дегенибиз эмне? Азыркы кезде биз билгендей 88 топ жылдыз бар, но ушу топ жылдыз деген эмне экендигин түшүнүп алалы. Демек балдар, асманда өз ара жайланышы өзгөрбөгөн ачык жарык жылдыздардын тобу топ жылдыздар деп аталат экен. Азыркы учурда асманда 88 топ жылдызынын так орду аныкталган экен балдар. Эми ушул топ жылдыздардын аттары дагы ар кандай шартка жараша 3 негизги түрдөгү аттар менен бөлүнгөн экен. Ошолорго көңүл бөлөлү. Демек, биринчи топтогу аттар бул грек мифологиясындагы аттар болгон. Демек, грек, Египет бул байыркы ошол илимдин башы болгондуктан көпчүлүк ошол топ жылдыздарды атоодо мынакей ушул грек мифологиясындагы аттар колдонулган экен. Мисалга алсак, Геркулес, Жыланчы, Кассиопея жана башка. Ал эми экинчи топтогу аттар булар ар кандай буюмдардын же болбосо фигуралардын аттары болгон. Мисалга, Тараза топ жылдызы,
Жана мисалы фигуралардын аттарын карап турган болсок, 3 бурчтук топ жылдызы. Ал эми 3-чү топтогу аттар бул жаныбарлардын аттары менен аталган экен. Демек, чоң дөбөт топ жылдызы мисалга, кит топ жылдызы, аккуу топ жылдызы жана башка. Эми деги эле ушул асмандагы топ асмандагы жылдыздардын жаркырактыгына жараша, ошол грек алфавитинин ирети боюнча, демек эң жарык жылдыздарды биринчи турган алфавиттерди коюп, андан кийинки жаркырактыктарды кийинки алфавиттер менен белгилеп келишкен экен. Мисалга, эң жарык жылдыздар альфа грек тамгасы менен белгиленген, андан кийинки жаркырактыгы жагынан төмөнүрөгү бета, андан кийинкиси гамма, сигма, эпсилон жана башка. Ушундай жаркырактыгы боюнча ошо грек тамгаларынын иретине жараша белгиленип кете берген экен. Демек, эң биринчи тамгалар албетте эң жарык жылдыздарды көрсөтөт экен. Мисалга, Андромеда топ жылдызындагы жылдыздардын жаркырактыгын карап көрө турган болсок, альфа жылдызы, мынакей бета жылдызы, гамма жылдызы. Башкача айтканда, бул альфа, бета, гамма менен ошол жылдыздардын бири-бирине салыштырмалуу жаркырактыгын белгилешкен экен балдар. Жана сигма жылдызы. Эми ушул топ жылдыздарды аныктоодо дагы ар кандай ыкмалар колдонулат. Ошондой ыкмалардын бирин азыр биз төмөнкү видео тасмадан карап көрөлү. Демек, бул видео тасмадан силер ошол асмандагы топ жылдыздарды кантип аныктасак болот? Мисалы, бир топ жылдызды башка топ жылдыздан кантип айырмаласак болотуна ошол жөнүндө видео тасмага көңүл бөлдүк. Жалпысынан алганда, айсыз түндө асман сферасынын жарым шарынан куралданбаган көзү менен 3000ге жакын жылдыздарды көрүүгө болот. Мына ушундай жылдыздуу баш катырмада топ жылдыздарды жана кээ бир жылдыздарды айырмалап көрүү мүмкүн эместей. Бул маселени жеңилдетүү максатында байыркы замандарда эле асман жылдыздарын өзүнчө топторго бөлүп, топ жылдыздар деп аташкан. Ал эми өтө жарык жылдыздарга да өзүнчө ат беришкен. Биздин ата-бабалар бул жылдыздардан байыркы замандын баатырларын, жапайы айбанаттар, канаттууларды элестетип, ошого жараша аттарды ыйгарышкан. Асман сферасында бардык эле топ жылдыздар күчтүү жарык чыгарып, асманда бөлүнүп көрүнө бербейт. Мисалы, байыркы замандын улуу аңчысы Орионду көп адамдар оңой эле таба алышса, көзгө көрүнбөгөн, табууга кыйын болгон топ жылдыздарда жок эмес. Аларды табуу үчүн асманда көрүнгөн жарык жылдыздардын жардамында издөө оңой болот. Мисалга, бардыгына бала чактан белгилүү чоң жетиген жылдызын алалы. Бул топ жылдыз уюлга жакынкы жылдыз болгондуктан түндүк жана континенталдык кеңикте ар дайым көрүнүп турат. Биринчиден, чоң жетигендин чөмүчүнүн акыркы жылдызынан түндүктү көздөй түп-түз сызык жүргүзсөк, биз алтын казык уюлдук жылдызына келген болобуз. Бул жылдыз болсо кичи жетиген жылдызынын куйругундагы жылдыз болуп эсептелет. Ал эми, эгерде чоң жетигендин чөмүчүнүн кармагычындагы жайгашкан биринчи жылдыздан кичине ийрилген сызык төмөнгөстөй жүргүзсөк, балапас топ жылдызындагы Арктур жарык жылдызына туш болобуз. Сызыкты андан ары улантып, биз Бийкеч топ жылдызынын альфа жылдызына туш болобуз. Мына ушундай жол менен ойдогу сызыктарды жүргүзүүнүн жардамында топ жылдыздарды оңой эле аныктап алсак болот экен. Эми балдар, мына ушул топ жылдызында силер жогорудагы видеодон топ жылдыздардын аныктоонун ыкмасын көрдүңөр. Мына ошол ыкманын жардамы менен биз азыр дагы силер менен ошол чоң жетиген топ жылдызынын жардамы менен алтын казык жылдызын жана ошондой эле кичи жетиген топ жылдызын аныктаганды карап көрөлү. Эгерде силер асманга айсыз түндө чыксаңар, чоң жетиген жылдызын бат эле табасыңар, бул чоң жетиген топ жылдызы чөмүч формасында жайгашкан болот. Мына силер көрүп тургандай, жана өзүнүн ичине жетигенде аталышына жараша 7 жылдызды камтыйт. Мына силер көрүп тургандай 7 жылдызды бириктирген сызыкты биз ошол чоң жетиген топ жылдыз деп айтабыз. Мына эми ушул чоң жетиген топ жылдызынан алтын казык жылдызын кантип табабыз? Эгерде силер ошол чөмүчтүн баш жагындагы сызыктан түп-түз сызык жөнөтө турган болсоңор, ошол түп-түз жылдыз барып дагы бир жарык жылдызга туш келет. Мына ошол жарык жылдыз алтын казык жылдызы деп аталат. Алтын казык деп өзү эле айтып тургандай, бул казык сымал жылбай турган жылдызга кирет. Башкача айтканда, башка жылдыздардын баары ушул жылдызды айланып кыймылдайт.
Ошондуктан алтын казык жылдызы асман сферасындагы түндүк уюлду түшүндүрөт. Демек, мына ушул алтын казык жылдызынан кайра тескери багытта кете турган болсоңор, сол жактагы сүрөттү көрүп турасыңар, силер кичи жетиген жылдызын аныктап алсаңар болот экен. Албетте, эгерде айсыз түн болсо, анда кичи жетиген жылдызын да силер көрө аласыңар. Көбүнчө шаардан дагы көп көрүнбөйт, анткени шаардын жарыгы өтө көп болуп, биз кичи жетиген жылдызын көрө албашыбыз мүмкүн. Эгерде силер айылда болсоңор, түнкү айсыз түндө карап көрсөңөр, сөзсүз түрдө кичи жетиген жылдызын да так аныктап аласыңар. Мына балдар, демек силер менен ушу топ жылдыздарды табуу ыкмасын жогоруда видеодон дагы, ал эми азыр өзүбүз дагы карап көрдүк. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, түнкүсүн айсыз түндө чыгып, ошо чоң жетиген жылдыздын жардамы менен алтын казык жылдызын жана ошону менен бирге кичи жетиген жылдызын дагы тапканга аракет кылып көрүлө. Эми балдар, ушу байыртадан жылдыздарга байкоо жүргүзүшүп отуруп, байыркы окумуштуулар асман сферасы деп түшүнүк киргизишкен. Бул эмне? Албетте, асман сферасы боюнча биз кийинки сабактарда да кеңири түшүнүк айтабыз, бирок азыр кичине болсо дагы түшүндүрө кетейин. Бул жер сфера түрүндө, же болбосо шар түрүндө экендигин билебиз, Ошол сыяктуу эле асманды дагы шар түрүндө көрүшүп, башкача айтканда, ошонун жардамы менен көптөгөн асмандагы жарык чыгаруучулардын алардын турган жерин, асман телолорун, кыймылдарын аныктап келишкен экен. Асман сферасы деле мына силер көрүп тургандай сүрөттөн ошо жер сферасына окшошуп кетет. Ошол сыяктуу эле жер сферасынын, же болбосо жер шарынын уюлдарына дал келген уюлдарга асмандын түндүк уюлу жана түштүк уюлу деп аталат алар. Ошондой эле жердин экватору сыяктуу асман экватору да бар, асман меридиандары жана параллелдери бар, жердин меридиан параллелдери сыяктуу эле. Бул темага мен айтып кеткендей кийинки сабактарда абдан кеңири токтолобуз. Мына ушул асман сферасынын жардамы менен асмандагы жарык чыгаруучулардын турган жерин, алардын кыймылын аныктап келишкен экен байыркы окумуштуулар. Эми ушул асман сферасында дагы бир түшүнүк бар. Биз жанатан бери айтып аткан ушул топ жылдыздарды айтууда көптөгөн топ жылдыздар ар кандай аттар менен аталат дебедикпи? Ошол сыяктуу эле топ жылдыздардын аталышында зодиакалдык топ жылдыздар деген топ жылдыздарды дагы бөлүп карасак болот экен. Бул зодиакалдык топ жылдыздарды ар бирибиз билебиз, анткени ар бирибиз күнүгө гороскопторду окуйбуз. Мына ушул гороскоптордо ошол зодиакалдык 12 топ жылдызы жөнүндө түшүнүк берилет. Эми эмне үчүн зодиакалдык топ жылдызы деп аталган? Анткени зодиакалдык деген түшүнүгү бул зодиак деген жаныбарлардын тегерекчеси деп аталат. Башкача айтканда, ошо жаныбарлардын атынан аталган топ жылдыздардын тегерекчеси жөнүндө түшүнүк алат. Бул тегерекче эклиптика тегиздиги деп аталат. Эклиптика темасы боюнча да биз кийинки сабактарда кеңири сөз кылабыз, бирок ошондой болсо дагы бул сабакта да кичине түшүнүк берип кетейин. Эклиптика тегиздиги деген бул силер сүрөттөн көрүп тургандай жер күндө айланат, Мына ошол жердин күндө айланышында бир жыл чегинде жер күндү толук бир айланып чыгат. Мына ошол жер күндө айланып аткандагы күндүн тушундагы жылдыз, демек ошо жер бир толук күндү айланып бүткөнчөктөгү ар бир айда ар бир топ жылдызга туура келет. Ошо эгерде күндүн менен жердин ортосу боюнча түз сызык жүргүзө турган болсок, ошол түз сызыктагы туш келген күндүн тушунда турган топ жылдыз, демек ошол бир жылдагы айланып келгендеги тегиздиктеги топ жылдыздар зодиакалдык топ жылдыздар деп аталат дагы. Бул азыркы кезде биз билгендей 12 зодиакалдык топ жылдызга бөлүнөт экен. Демек бул топ жылдыздардын аттарын баарыбыз эле билебиз, балык, суу куйгуч, текечер, жаачы, чаян, тараза, бийкеч, арстан, суу чаян, эгиздер, букача жана кой топ жылдызы. Эми балдар, жер күндө айланышында ар бир топ жылдыздын тушунда төрөлгөн адамдарга ошол топ жылдызынын аты берилет. Башкача айтканда, ушул топ жылдызында төрөлгөн деп ар бирибиздин гороскопто өзүбүздүн топ жылдызыбыз бар. Демек кайсыл айда төрөлгөнүбүзгө жараша биз ошол топ жылдыздабыз деп айтабыз. Астрологдор гороскоп боюнча ар кандай өздөрүнүн
ойлорун жазып турушат. Ошолорду силер дагы окуп жүргөндүрсүңөр. Бирок бул гороскопко дайым эле ишенип берүүгө болбойт. Анткени астрология илими псевдо илим деп аталат. Бул астрономиялык илим сыяктуу так илим эмес. Көбүнчө ошо астрологдор мистикалык ар кандай илим менен байланыштырышып, адамдардын мүнөзүн, адамдардын ар кандай жашоосундагы окуяларды алдын айтып жүрүшөт. Бирок мунун баардыгын эле сөзсүз түрдө болот деп ишене берүүнүн кажети жок балдар. Азыр болсо силерге бир суроо берейин дагы, андан кийин сабагыбызды андан ары уланталы. Демек, суроо: Жердин биз жашаган жарым шарынан көрүнгөн уюлдук жылдыз кандай аталат? Биринчи Сириус, экинчи Антарес, үчүнчү Алтын казык, төртүнчү Вега. Албетте, бул суроонун жообун бат эле тапсаңар керек. Анткени бул суроонун туура жообу албетте Алтын казык жылдызы. Эмне үчүн Алтын казык деп аталып калгандыгы жөнүндө дагы айтып кеттик. Бул демек айылда биз мисалы уйларды, торпокторду аркандаганда ошону казыкка кагып коебуз. Казык жылбайт. Ошол сыяктуу Алтын казык жылдызы дагы асман сферасында кыймылсыз абалда жайгашат экен да, ал эми калган жылдыздар ошол Алтын казык жылдызын айлангандай болуп сезилет. Албетте, ал айланышы жылдыздардын айланышы эмес, ал жөнүндө дагы кийинки темаларда кеңири сөз кылабыз. Эми ушул жылдыздардын түрлөрүнө жараша дагы балдар, башкача айтканда, жылдыздардын түстөрүнө жараша дагы алардын касиеттерин аныкташат экен азыркы учурда окумуштуулар. Демек, алар кандай түстөргө бөлүнөт жана кандай түрлөргө бөлүнөт? Ошол жөнүндө дагы айталы. Жылдыздардын түрлөрү негизинен 3 түскө бөлүнөт экен. Булар ак жылдыздар деп аталат, сары жылдыздар жана кызыл жылдыздар. Бул жерде жылдыздардын түстөрүнө жараша ал жылдыздардын температурасы дагы аныкталат экен. Мисалга, эң ысык жылдыздар ак түстөгү жылдыздар болуп саналат экен. Ал эми орточо ысыктыктагы, мисалы биздин күнгө окшогон, булар сары жылдыздар тобуна кирет. Ал эми температурасы төмөнүрөөк, муздагыраак жылдыздар кызыл жылдыздар тобуна кирет экен. Мисалга, Лира жылдызындагы Вега жылдызы, Бүркүт топ жылдызындагы Альтаир жылдызы жана Чоң дөбөт топ жылдызындагы Сириус жылдыздар булар ак жылдызга киришет экен. Башкача айтканда температурасы өтө жогорку жылдыздар. Ал эми кызыл жылдыздарга кайсылар кирет? Мисалга, Орион топ жылдызындагы Бетельгейзе жылдызы, Уй топ жылдызындагы Альдебаран жылдызы жана Чаян топ жылдызындагы Антарес жылдыздары булар кызыл жылдыздарга кирген жылдыздар экен. Ал эми сары жылдыздарга Аравакеч топ жылдызындагы Капелла жылдызы жана биздин күн дагы сары жылдыздар тобуна кирет экен. Бул демек температурасы орточо. Мисалы, азыркы кездеги аныктоолор боюнча күндүн бетиндеги температура 6000 градус Цельсийга барат. Ал эми анын түпкүрүндөгү борборундагы температура албетте 1.000.000 градуска чейин жетет. Эми силерге дагы экинчи суроо менен кайрылгым келип турат. Кийинки суроого көңүл бурабыз. Демек, жылдыздардын ичинен муздак жылдыздарды шарттуу түрдө кандай түс менен белгилейт экенбиз? Биринчи ак, экинчи кызыл, үчүнчү сары, төртүнчү көк. Албетте, бул суроого деле бат эле жоопту таптыңар болуш керек балдар. Бул суроонун туура жообу кызыл жылдыз деп айттык. Демек, температурасы кичине төмөнүрөөк жылдыздар, булар кызыл жылдыздар тобуна кирет экен деп айттык силерге. Эми балдар, ушул темабызга байланышкан дагы бир эки кызык маалымат менен бөлүшкүм келип турат. Бул кандай маалыматтар экен? Биз жана айтып кетпедикпи, эклиптика тегиздигинде деп 12 топ жылдызы кездешет жана ошол 12 топ жылдыздын жардамы менен астрологдор ар кандай адамдарга мүнөздөмө берип келишет деп. Бирок бул 12 топ жылдызы башкача айтканда ошо асмандагы жердин күндү айлануу кыймылында бөлүнүп алынган асман сферасындагы бөлүктөгү топ жылдыздарды зодиакалдык топ жылдыз деп айттык. Жана ал 2,5 жыл мурун эле байыркы окумуштуулар, астрологдор ошо 12 топ жылдызына бөлүп келишкен экен. Бирок 1920-жылы бүткүл дүйнөлүк астрономиялык уюм бул топ жылдыздарды же болбосо асман сферасын дагы тактап изилдеп, ошол топ жылдыздардын турган ордун изилдеп отурушуп, жана 1931-жылы ар бир топ жылдыздын так ордун
беришкен экен. Мына ошол 1931 жылы зодиакалдык топ жылдыздарына 12 жылдыз эмес, топ жылдыз эмес, 13-чү топ жылдызда кире турганы аныкталды. Бул топ жылдыз жыланчы деп аталган топ жылдыз болуп саналат. Ал эми ошол бүткүл дүйнөлүк астрономиялык уюмдун 1931 жылы киргенине карабастан, көптөгөн астрологдор бул 13-чү топ жылдызды мистикалуу окуялар менен байланыштырышып, астрологиялык ар кандай төлгөлөрдү түзгөндө өздөрүн жарнамалоо иретинде дагы берип жүрүшөт. А бул чындыгында илимге кошмогон ар кандай ойлор болуп саналат. Ошондуктан мынакей бул кызык маалымат. Демек 12 эле топ жылдыз болбостон зодиакалдык 13-чү топ жылдыз дагы бар экен. Бул зодиакалдык топ жылдыздын өтүү аралыгы 27 ноябрдан 17 декабрга чейин узарат экен. Экинчи кызык маалымат жөнүндө сөз кылат турган болсок, бул жердин прецессиясы. Жердин прецессиясы дегенибиз эмне? Жер өзүнүн огунда эле айланбастан, бул 25765 жыл аралыгында атайын конус түрүндөгү өзүнчө прецессиялык кыймылды дагы басып өтөт экен. Демек, силер мынакей экинчи сүрөттөн көрүп тургандай, жердин прецессиялык кыймылынын болушу кандай экендигин көрүп атасыңар. Демек, ал жер өз огунда гана айланбастан, ошол ок дагы 25765 жылда, же болбосо болжол менен 26000 жылда дагы бир конустук траекторияны басып өтөт экен. Ал эми бул прецессиялык кыймыл эмне менен байланышкан деп ойлойсуңар? Албетте, бул кыймыл жердин күнгө жана ошондой эле айдын жерге тартылышынын себеби болуп саналат экен дагы. Ошол себептен бул жөн эле өзүнүн огунда эле айланбастан дагы термелүү кыймылына же болбосо прецессиялык кыймылга дагы дуушар болот экен балдар. Эми балдар, азыркы кезде ушул асман сферасынын жылдыздар картасы түзүлгөн. Башкача айтканда жердин картасы бар экендигин билебиз. 2,5 шаарга бөлүнүп, ошол жерде жердин картасы түзүлгөн. Ошол сыяктуу эле жылдыздар картасы да түзүлгөн. Эми силерге мына ушундай тапшырма. Демек, ошондой жылдыздар картасын тапкыла дагы ар бириңер өзүңөрдүн зодиакалдык топ жылдызыңарды таап, ошонун сүрөтүн баракка түшүрүп тартып, анан мугалимдериңерге көрсөтсөңөр болот. Бул силерге кичинекей тапшырма болду ушул сабактын чегинде. Анда эмесе балдар, ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайлы. Демек, бүгүнкү сабакта балдар силер менен топ жылдыздар, алардын бөлүнүшү жөнүндө сөз кылдык. Жылдыздардын жаркырактыгы, түстөрү жөнүндө дагы айттык. Ошондой эле топ жылдыздарды табуу ыкмасын дагы карадык. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аягына чыкты. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта туруңар.